Ассалаумалейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, өзгөчө кыргыз спортунун, кыргыз улуттук көпбөрү спорту. Азыр ортодо урматтуу мекендештер Суу Самыр жана ошондой эле мыкты жааттардын бири деп айтсам дагы болот. Төш Булак командасы бири-бирине каршы оюн алып бармакчы. Суу Самырдан ар убакта өтө күчтүү спортчулар чыгып келген, айрыкча ушул көкбөрдө мыкты жылдыздуу улакчылардын саны арбын. Суу Самыр өрөөнүндө бүгүн алар биринчи лигада ушундай ат менен келип оюн өткөрүүгө камыгып турган чагы. Ал эми бул сары кызыл түстөгү команда барыңыздарга жакшы эле тааныш жаат. Төш Булак командасы. Буюрса эки команда тең, өтө жогорку деңгээлдеги, жогорку чыңалуудагы жана акыркы мүнөттөргө чейин абдан бир кызыктуу атаандаштыкты көрсөтө алат деген чоң жакшы ниетибиз бар. Азыр болсо ортодогу калыстын белгиси менен беттеш башталат. Бул беттеште Төш Булак номиналдуу түрдө талай ээлери болуп эсептелинерин дагы маалымат иретинде айтып өтөбүз. 27 август биринчи лиганын экинчи оюн күнү Төш Булак жана Суу Самыр жааттарынын эрөөлү башталды. Төш Булакта бир жолу айтып өтөйүн, сары кызыл түстөгү курама команда. Эми клуб болгондон кийин курама команда деп айтуу өзү туура эмес, бирок азыр мынакей жакшы жүрүштү уюштурууда. Төш Булакчу дегенде эле атаандаштарынын тайгазанына жакын барып, балким эсеп сандарын ачышы дагы ыктымал. Эми көкбөрдө ой-ой абайлаш керек. Бул жерде эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Күтүүсүздөн Суу Самыр командасынын өкүлү, оюнчусу бир аз жаракат алып калганда. Келиңиздер анда курам менен тааныштыралы. Бул беттеште биз азырынча Төш Булак командасынын гана курамын айтып токтолобуз. Себеби алардын бул оюндагы каршылашы Суу Самыр командасы бир аз алардын пресс кызматыбы, маалымат кызматыбы өтө жогорку деңгээлде иштебегенинин пайдасы айтор. Ушул убакытка чейин урматтуу мекендештер, бул команданын курамы эч кандай бир расмий баракчаларга же болбосо сайттарга чыккан эмес жана бизге дагы жеткен жок. Андыктан баарын тең туура түшүнөсүздөр деген ниетибиз бар. Биз эми бул жерде эч кимди күнөөлөй албайбыз. Бул жерде балким күнөөлүү болсо дагы ошол Суу Самыр командасынын өкүлдөрү күнөөлүүдүр. Төш Булак командасы курамы төмөнкүдөй. Биринчи Атарсан менен Мырзабек Амангелди уулу оюн алып барат. Экинчи Уланбек Асанбеков, үчүнчү Элдияр Шактарбек уулу, төртүнчү Калыс Абдыкадыр уулу, бешинчи Калыс Таалайбек уулу, Мирлан Рысалиев алтынчы, Азырет Муратбек уулу жетинчи, 8-нчи Алтынбек Жаныбек уулу, 9-нчу Акназар Абдумуса уулу, 10-нчу Төлөн Оңкобаев, 11-нчи Нур Жеңишбеков жана 12-нчи Марат Автандили уулу. Команданын машыктыруучусу Исабек Бактыбеков. Ана ушундай курам буйруса өздөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракетин жасайт. Азыр эми жеке чыгуу эрөөлү катталууда. Мынакей байкап турсаңыздар, Суу Самыр командасынын жана Төш Булак командасынын экинчи номердеги оюнчулар ортого чыгышып улак үчүн бири-бирине каршы туруп жаткан чагы. Негизинен биринчи эле мүнөттө Төш Булак абдан мыкты
чабуулду уюштурган болчу. Бирок ал жерде коргонууда ушул Суу Самыр командасы өздөрүнүн мыкты оюнун көрсөтө алды. Маалымат иретинде айта турган болсом, жалгыз ушул Суу Самыр командасы гана жалпы президенттик кубокко катышып жаткан 1 жана 2 лигадагы 21 команданын ичинен жалгыз Суу Самыр командасы гана өздөрүнүн протоколун беришкен эмес. Азыр болсо жакшы мүмкүнчүлүк бар Суу Самыр командасында жана эсеп сандары ачылабы? Жок. Төшбулак командасынын оюнчулары азырынча абалды көзөмөлгө алышып, каршылаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Эң бир мыкты аттарынан Төшбулак командасынын айта турган болсок, негизинен эле бардык аттарын мен айтып кое берейин. Мырзабек Амангелди уулу Гектар менен ойноп жатат. Уланбек Асанбеков Тайтору, Элдияр Шактарбек уулу Мустанг менен, Калыс Абдыкадыр уулу Момент аттуу аргымак менен, андан ары Калыс Талайбек уулу Тайфун, Мирлан Ырсалиев Марадонна, Азирет Муратбек уулу Япончик, Алтынбек Жаныбек уулу Саян менен ойнойт, Акназар Абдымуса уулу Спартак, Төлөн Оңкубаев Арча Тору жана Нур Жеңишбеков Зидан менен ойноп жаткан болсо, Марат Автандил уулу Первый аттуу аргымак менен ойноп жаткан чагы. Команданын жетекчиси Алтынбек Исеналиев, Исабек Бактыбеков ал команданын ушул машыктыруучусу. Азыр болсо улакта чоң күрөш уланып жаткан чагы. Төшбулак командасынын өкүлдөрүндө окшойт азыр улак. Байкасаңыздар, 2-номердеги Төшбулактын оюнчусу Уланбек Асанбеков Тайтору менен бул ирет улакты такымга басып, андан ары чабуулга чыгуунун айласын издеген. Бирок бул жерде анын ойлогон ою оңунан чыккан жок. Ортодогу Калыс Токтосунов Аскер экендигин дагы сиздерге маалымат иретинде айтып өтөбүз. Албетте калыстардын аты көпчүлүк учурда көкбөрдө айтылбай калат. Бирок биз ал нерсени айтууга аракет кылабыз. Буга чейинки беттеште дагы бир күчтүү калыстардын бири Эсенгул Нураков калыстык милдетти аткарды. Азыр болсо улакты жерден эңип алууда Төшбулак жааты мыктылыгын көрсөттү. Жана Төшбулак оюнчусу улакты сол такымга басып алгандыгын көрүүдөбүз азырыраактан. Бирок анткени менен Суу Самыр командасынын оюнчулардагы чып чармаша Уланбек Асанбековтан улакты тартып алууга аракетин жасоодо. Уланбек Асанбеков Төшбулак командасынын эң бир маанилүү чечүүчү оюнчулардын бири окшойт. Себеби Уланбек Асанбеков ушул 6,5 мүнөткө чейин Төшбулак командасынын жекеме-жекесине чыгып, мыкты бир оюн көрсөтүүдө. Азыр кайрадан жерден улак теңип алууда Төшбулак командасы болду жана эсеп сандар ачылышы күтүлөт. Бирок бул ирет мына ушул Тайгазандын кыры ортосуна улакты түшүргөн жок. Жана натыйжада Төшбулак командасы нечинчи ирет өз чабуулун ийгиликтүү соңуна чыгара албай жаткан чагы. Ал эми коргонуп жаткан Суу Самыр командасынын оюнчуларын биз азырынча алкап койсок болот мындай аракеттери менен. Бирок коргонуу менен жеңишке жетүү көкбөрүдө дээрлик мүмкүн эмес. Байма-бай чабуулга чыгыш керек. Азыр болсо жакшы мүмкүнчүлүк Суу Самыр командасында жаралчудай. Улак көк кийимчендерде 5-номердеги оюнчу улак менен бара жаткан чагы. Жок, кечирисиз, 6-номердагы оюнчу улак менен түз эле атаандаштарынын Тайгазанын көздөй сызып баратат. Жана жок, бул ирет чоң сүрмө топ, чоң коргонуу линиясы. Бул ирет Төшбулак командасыныкы
жакшы иш алып барды. Жана ой анткен менен Суусамыр командасынын 6-чы катар санындагы оюнчусу эсеп сандарын ачууга жетишти. Натыйжада эсеп азырынча 0-1. Төшбулак канча жолу чабуулга чыгып, аны ийгиликтүү жыйынтыктай албай жаткан болсо, ал эми Суусамыр командасы дароо эле өздөрүнүн биринчи эле мүмкүнчүлүгүндө эсеп сандарын ачып койду. Бул да албетте команданын ушул чабуулдагы жыйынтыктоочу пайыздык көрсөткүчү жакшы экендигин көрсөтүп турат. Азыр улак ортого ташталды, кайрадан жерден эңип алууда мыкты оюнду көрсөтүүгө аракет кылган бул Төшбулак командасынын оюнчулары болгон, бирок али старт бериле электигине байланыштуу башынан стартка коюлат азыр улак. Андан кийин гана оюнчулар улак үчүн күрөштү жүргүзүп беттешти уланса жарайт. Улак азырынча жерде. Жана ким аны тартып алууга, эңип алууга жетишет биринчи болуп, жакшы мүмкүнчүлүк Төшбулак командасынын оюнчусунда бар болчу, бирок аны колдонуу мүмкүн болгон жок. Чоң сүрмө топ азыр улак үчүн күрөштү жүргүзүп жаткан маалы. Кайрадан Суусамыр командасынын өкүлдөрү улакты алгандыгын көрүүдөбүз. Эми алардын чабуулу уланат, чабуулу уюштурулат. Азыр улак менен 11-чи катар санындагы оюнчу жана аттын ылдамдыгын караңыздарчы, урматтуу мекендештер. Ой. Мындай ылдамдык менен барып таштаса өтө кооз чыкмак. Бирок бир аз кечигип калды, себеби Тайгазандын ортосуна барып ыргытты Суусамыр оюнчусу. Эгерде эле Тайгазанга бир аз жетпей ушундай ыргытууну жасаганда, анда улак сүрмө күчү менен Тайгазандын чок ортосуна түшүп бермек. Азыр улак кайрадан Суусамыр командасында, Төшбулак оюнчулары коргонуудан башка аргасы жок. Эми осы жекеме-жеке аут болгон экен калыстын белгилешинче. Жана азыр жекеме-жекени байкап карап туралы. Бүгүнкү беттештердин тизмеси менен айтып коеюн. 5 оюн орун алат. Жалпы 27 август күнү буга чейин жаш күч кабылган командалардын оюну болду. Эми Төшбулак Суусамыр, андан кийин саат 13:00 Ынтымак жана Сары Өзөн Расвет командалары ойносо, 14:30 Көлтөр Кара Буура, ал эми 16:00 Ак Суу Атуул командаларынын беттешин көрүп алабыз. Абдан кызыктуу бир беттеш орун алат деген ниетим бар. Ал эми беттештин өзүнө келе турган болсок, азырынча улак менен Суусамырдын оюнчулары жана кезектеги чабуул. Мен башында ойлогом, Төшбулак биринчи эле чабуулду уюштурганда алар ири эсепте атаандаштарын утуп алат окшойт деп, улак түштү. Калыс ушундай белгисин берди. Эсеп сандары 2-0. Эсеп 2-0. Баягы эле 6-чы катар санындагы оюнчу эсеп сандарын 2-0гө жеткирүүдө. Урматтуу мекендештер, урматтуу көк бөрү сүйүүчүлөрү, бизди урушпай туура түшүнөсүздөр деген оюбуз бар. Себеби Суусамыр командасы бул эми биз көк бөрү оюнун алып барып жүргөндөн бери алгачкы ирет ушул биринчи лигада ойноп жаткан кези. Андыктан бул команданын оюнчуларын азыр протоколсуз сиздерге тилекке каршы айтып бере албайбыз. Ал эми бүгүнкү беттешке алар протоколду бербегендигин дагы жол кайталап койсок болот. Протокол бул эми оюнчулардын тизмеси, оюнчу ким ойноп жаткандыгын биз сөзсүз түрдө билип турушубуз керек. Эгерде эле Суусамыр командасынын өкүлдөрү бизди угуп көрүп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө ушул ипподромдо жайгашкан КТРКнын
көчмө студиясына келип команданын оюнчулардын тизмесин берип койсоңуздар болот. Азыр эми жеке чыгуу эрөөлү катталат. Кезектеги жеке чыгуу биринчи болуп Төш Булак командасынан Тайтору менен, жок бул жерде Тайтордан башка атты минип чыккан экен. Уланбек Асанбеков жана сол такымга улакты басты дагы эми чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алабы дегичекти. Эмне окуя болуп кетти? Тегерек чийинден чыккан чакты сырттагы оюнчулар тегерекке кирип кеткен окшойт. Же кандай оюн эрежеси бузулду? Сөзсүз түрдө азыр калыс бизге көрсөтөт ооба. Оюн эрежеси бузулган экен. Жана 2 мүнөткө азыр Суу Самырдын оюнчусу жаза маамыга кетти. Эми 3-4 оюнчулардын саны боюнча Төш Булак көптүк кылат. Демек азыр Төш Булак командасынын оюнчулары чабуулга барса болот. Бири-биринен улакты мындай тартып албашы керек. Анда ата-андашы гана пайда көрүп калышы мүмкүн. Байкай туралы, улак үчүн күрөш жогорку деңгээлде уланып жаткан чагы, дагы болсо экинчи номердеги Төш Булактын оюнчусу азыр Тайгазанды көздөй акырындык менен болсо дагы бара жаткандай көрүнгөн. Бирок жыйынтыгында өзүңүздөр көргөндөй аут. Жана кезектеги жеке чыгуу Төш Булак командасы азыр жок эле дегенде ошол оюнчулардын саны боюнча үстөмдүк кылып турган учурда жакшы бир оюнду көрсөтүп эсеп сандарын кыскартып алса болмок. Азыр болсо жеке чыгуу эрөөлү орун алууда. Калыс эрөөлдү улантууга уруксаат беребиз, себеби бир оюнчусу жаза маамында турганда кошумча дагы бир оюнчу оюнга кирип кетиптир. Жакшы дагы жеке чыгып жатканда ушундай окуя болду. Бирок калыстар тарабынан кетти мынакей 2 мүнөткө дагы бир оюнчусу. Бирок бир жакшы жери азыр урматтуу спорт сүйүүчүлөрү жеке болуп жаткан учурда 2-ге 4 болуп турат. Эгерде улак сыртка чыгып калгандан да Төш Булак командасы 2 оюнчуга каршы мен оюнчу эч кандай мүмкүнчүлүк бермеген эмес. Азыр балким Төш Булак оюнчулары ошол нерсени жасашы мүмкүн. Улакты эптеп ушул тегерек чийинден чыгарыш керек болчу. Бирок жакшы эле туруштук берип, азыр Суу Самырдын жекедеги оюнчусу жакшы оюнду көрсөтүп жаткан мезгили. Эки мүнөт бүттү дегендей белги кылып жаза маамыдагы оюнчу азыр калыстардан сурап жаткан учуру. Жеке уланат. Азырынча оюнчулардын саны 4-2. 2 оюнчусу жаза маамыда жүрөт. Эми экөөсү тең. Ушул күтүлбөгөн жерден жаза маамыга чыгып калгандыгын сиздер буга чейин көргөнсүздөр. Бирөөсү ашыкча оюнчу болуп чыгып кеткен болсо, бирөөсү ушул убактысынан эрте тегерек чийинге кирип кеткен. Жеке орун алып жаткан учурда азыр эми 2 мүнөткө ошол эле Төш Булактын оюнчусу кетет. Эмне кереги бар түшүнүксүз. Мындай оюнчулардын үстөмдүгү байкалып турганда, команда алдыда бара жаткан мезгилде. Андыктан кичине күтө туруп, жакшыраак ойноп, сабырдуулук менен өнөктөшүнүн ушул тегерек чийинден чыгышын күтүп турганда, анда Төш Булакта бир аз да болсо мүмкүнчүлүк пайда болмок. Накей, Төш Булак командасы азыр тескерисинче азчылыкта калган учуру.
атаандаштары 4, ал эми Төш Булак командасынын оюнчулары 3 гана, бирок эми ушундай абал болгондо гана улакты жерден эңип алып, тегерек чинден чыкты. Балким азыр сары кызыл кийимчендер эсепти кыскартууга жетишет чыгар, байкай туралы. Азырынча оюнчулардын саны боюнча үстөмдүк бар. Сусамыр командасында, бирок ага карабастан чабуулду уюштуруп көрсө неге болбойт? Албетте болгону авалды туура пайдаланышы керек. Биринчи тайм акырындык менен соңуна жакындап келе жаткан мезгили. Беттештин 18 мүнөт 35 секунда артта калган учур. Кеттик анда. Жеке чыгууну көрөлү. Ошол эле экинчи номердеги Сусамырдын оюнчусу бул иреттагы жеке чыгууда мыкты болду. Азыр атаандаштары капталынан келип чып чармаша эч кандай ээн эркин чабуулга чыгууга жол бербей турган учуру. Анткени менен шашпастан болсо дагы жол издеп, мынакей Сусамырдын оюнчусу каршылашынын тайгазанын көздөй жылып бара жаткан мезгили. Улак азыр көк кийимчендердин оюнчуларында байкай туралы. Тайгазанга дээрлик жетип барган учуру. Көк бөрү сүйүүчүлөрүнө биз сөзсүз түрдө азыр айтып өтүшүбүз керек. Ал ортодо эсеп сандары өзгөрдү окшойт. Улактын 3/2 бөлүгү Тайгазанга түшсө, анда ал салынды деп эсептелинет, салым болуп эсептелинет. Ал эми 3/1 бөлүгү түшүп улак чыгып кетсе, же болбосо улак ошол жерде туруп калса, анда эсептелинбейт. Ал ортодо биринчи таймдагы жыйынтыкталган экен. Эсеп сандары азырынча 0-3 Сусамыр командасынын пайдасында. Биз албетте экинчи таймды чыдамсыздык менен күтөбүз. Кандай атаандаштыкты көрсөтө алат Төш Булак, бир аздан соң көрүп алабыз. Айбаты эзелтеден көк бөрү эрендерден таймашы, азаймаган айбаты абалтадан көк бөрү арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып алышкандан алышкан, алка шалка тергетип атын бирип тердетип алдырышпайт намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп той болсун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын биктери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көк бөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында агып келген көк бөрү.
Саламатсыз Исабек. Төш Булак командасы президенттин кубогуна кандай даярдыкта келди? Маштыруу жагын жана ошондой эле аттардын, балдардын даярдыгын айтсаңыз. Саламатчылык, даярдык жакшы. Балдар, жаңы балдар да келди. Ошо кемчилик жагыбызды карап, 9 майда өткөн кемчилигибизди, нападение жагында кичине слабыйраак экенбиз. Ошо нападение жагын карап, жаңы балдарды нападение алдык. Ошо жаңы балдар келди. Аттар да жаңы. Кудай буйрса, жакшы үмүттө келдик. Биздин байкообузга караганда буга чейинки мелдештерде Төш Булак балдары жерден эңип алуу боюнча жана жекеде анчалык өздөрүн көрсөтө алган эмес. Бул жолкусунда кандай болот деген ойлор бар. Ошо жаңы айткандай, ошо жаңы балдар келди. Ошо баары бир-бирге, жекеме-жекеге. Анан жана нападениега ошо балдар келди да, жаңы балдар. Ошо жагында карап, ошо жагын алдык, балдар, жаңы балдар келди. Алгачкы атаандаштар кимдер жана аларга кандай даярдыкта оюн көрсөтөбүз деп турасыздар? Суу Самыр командасы экен. Алар деле жакшы болот дейм. Күчтүү. Азыр жаш балдар жаңы чыгып атат, ошо күчтүү. Күчтүү деп ойлойбуз. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Төш Булак жана Суу Самыр командаларынын беттеши уланат. Урматтуу мекендештер, экинчи тайм азырынча эсеп сандары 0-3. Келиңиздер, эми биз экинчи таймда кызыктуу оюнду көрөбүз деген ниетибиз бар. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Бизге азыр Суу Самыр Байтур командасынын курамы колубузга келип жетти. Келиңиздер, анда оюнчулардын тизмеси менен бат-баттан тааныштырып өтөлү. Бул Суу Самыр командасыныкы. Талант Бектуров команда капитаны Золотой аттуу аргымак менен ойноп жаткан чагы. Экинчи Мирбек Муташев Саяк аттуу аргымак менен. Үчүнчү Рустамдил Карыбай уулу. Бешинчи Болоткан Элчибеков, 6-чы Акбаржан уулу, андан ары 7-чи Айбек Кожонов арча тору менен ойноп жаткан чагы, 8-чи Сыймык Насырынбеков сары аттуу аргымак менен ойнойт. 9-чу Эрлан Кожонов жел таман, 10-чу Төрөгелди Төрөбек уулу, Лексус 11-чи Кубаныч Өмүров Хан аттуу аргымак менен ойноп жаткан мезгили. Команданын жетекчиси Жолдошбек Конушбаев, машыктыруучусу Детрис Кулбеков. Оюн азыр жекеде уланып жаткан мезгили. Демек Мирбек Муташев жанага каршы Төш Булак командасынан Уланбек Асанбековдун эрөөлү. Эки оюнчу биринчи таймда дагы бир нече жолу келишкен жекеде. Жана анда көбүнө эсе Байтур командасынын же болбосо Суу Самыр командасынын өкүлү мыкты болуп чыккан болчу. Азыр кайрадан эреже бузгандыгына байланыштуу Суу Самырдын дагы бир оюнчусу 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Ал эми күрөш уланууда. Эки командадан тең бирден оюнчу оюндан четтетилген экен. Себеби экөөсү тең. Жекеде Улак ортодон чыга элек жатып, ортого тагыраагы Улак үчүн күрөшкө кирип кеткен. Төш Булак командасынын оюнчусу Уланбек Асанбеков Улакты биринчи болуп эңип алган менен азыр эмнегедир чабуулга кайрадан Суу Самыр командасы дайынданып жаткан мезгили. Ушундай окуя дагы болот. Ал мезгилде жөн эле ортону ачып беришип койду. Жана өтө кызыктуу учур, өтө мыкты салым. Акбаржан уулу бул ирет тапанча аттуу аргымак менен Улакты салып кеткендигин көрдүк. Калкатан Акбаржан уулу Калкатан деген оюнчу экен. Ушинтип урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, эсеп сандары 4-0 түзүп калды. Бул албетте чоң артыкчылык, чоң айырма. Мындай учурда эми
Кайра эле жаза мамыга Төш Булак командасынын оюнчусун жөнөттү. Эмне үчүн мага түшүнүксүз. Эмне күнөө кылды, эмне айып кылды. Себеби Себеби качан салымды эгерде азчылыкта турганда сала турган болсо, анда оюнчу негизинен чыгышы керек. Азыр улак жерде. Ал мезгилде абдан жакшы жерден улак теңип алуу Төш Булак командасынын оюнчусуна мүмкүн болгон. Бирок бул ирет улакты биринчи болуп теңип алган менен андан ары чабуулга чыгууга сары кийимчендердин оюнчусу мүмкүнчүлүк ала албады. Жаза мамдагы оюнчуларды эми гана киргизди. Демек, командалардын курамы толукталды. Буга чейин эле тең-тең 3 боюнча ойноп жаткан болгону азыр оюнчулардын саны теңелди. 4-4 толук курамдагы беттешке ортоктош болуудабыз. Азыр жекеде кайрадан байкасаңыздар Төш Булак командасынын оюнчусу улакты биринчи болуп жерден эңип алды. Эми чабуулга чыкса болот албетте. Болгону ишенимдүүрөөк такымга басыш керек. Себеби дал ушул 2 номердеги оюнчу буга чейин бир эмес бир нече жолу такымынан улакты алдырып койгон. Уланбек Асанбеков. Албетте мен бул оюнчуну алсыз деп айтпайм. Болгону ылдам чабуулга чыгууга эмнегедир өзү дагы жакшы мүмкүнчүлүк ала албай жаткан учуру, ошол эле учурда өнөктөштөрүнөн дагы жардам бир аз чабал болуп жаткандай. Натыйжада өзүңүздөр көргөндөй азырынча Төш Булактын бир нече чабуулдары болгондугуна карабастан эсеп сандары 0-4. Алар эч кандай улакты тайгазанга таштай элек. Улак үчүн урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, чоң бир талаш. Азыр Сусамыр командасынын оюнчусу сол такымга басып алды, өнөктөшүн өткөрүп берди. Эми ошол эле Акбаржан уулу азыр айланып кайрадан чабуулду уюштурууга келе жаткан мезгили. Бул оюнчу болгону 1999-жылкы тагыраагы 20 жаштагы көкбөрүчү. Сөзсүз түрдө мындай көкбөрүчүлөрдүн келечеги кең болот. Себеби жаш кезинен баштап ушундай чоң нерсеге тарбиялангандан кийин мен оюмча алардын келечегинен көп деле камсанбай койсок жарашчудай. Анткени менен эми карьералык өсүшү, карьералык спорттук карьерасы кандай өңүттө уланат, ал дагы чоң бир мааниге. Азыр ошол эле 6 номердеги Сусамырдын оюнчусу улакты тарттырбастан келе жаткан учуру жана өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү жасады. Эми 4-чү катар санындагы көк кийимчендердин оюнчусу Рустамдил Карпай уулу Бизон менен азыр чабуулду көздөй зымырык куштай учуп бара жаткан мезгили. Атаандаштарынын тайгазаны бош деп айта албайм, анткени менен өнөктөштөрү бошотуш керек эле. Төш Булактын коргонуу бөлүгү жакшы, бирок бул жерде кечикти. Ким кечикти? Биринчи Төш Булактын коргонуу бөлүгү кечиккен. Ал эми Сусамырдын оюнчусу Рустамдил Карпай уулу ал дагы мүмкүнчүлүктү колдоно албады. Натыйжада азыр чабуул токтой элек. Мынакей байкасаңыздар, жүрүштү узартып, андан кийин кайрадан ылдамдык менен кирип баруунун айласын көрөт. Улак азыр команда капитаны Талант Бектуровто. Жок, бул Айбек Кожонов экен.
Арча тору менен Айбек Кожонов Тайгазанды көздөй жөнөсө болот. Эсеп азырынча 4-0. Балким ортодогу айырманы 5 улакка чейин жеткирүүгө азыр мүмкүнчүлүгү бар. Жана ой-ой-ой! Мына сага салым. Эсеп 5-0. Суусамыр ишенимдүү түрдө алдыга чыгып өзүн мыкты деңгээлде көрсөтүп жаткан учуру. Ал эми буга чейинки салым чындыгында өтө кооз жана мыкты болду деп айта алам. 11-чи номердеги оюнчу Төрөгелди Төрөбек уулу Lexus менен бул ирет улакты таштаган экен. Демек Айбек Кожонов өз учурунда өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүүгө жетишкен. Ал ортодо улакты негизинен Төш булак командасынын оюнчулары эң алган. Бирок атаандаштарынын Тайгазанына алардын жүрүшү эсептелинбейт. Себеби оюн эрежеси бузулган экен. Азыр эми ортодо жеке чыгуу ирөөлүнө ортоктош болобуз. Улакты Суусамырдын оюнчусу биринчи болуп эңип алууга жетишти. Солдон оңго өткөрүп, азыр эми такымга басууга аракет кылып жаткан мезгили Мирбек Муташев байкай туралы дагы да болсо айланып Тайгазанды көздөй баруунун аракетин көрмөк, эгерде эле аутка чыгып кетпегенде. Азыр биз жекеме-жекеге неченчи ирет ортоктош болобуз. Экинчи таймдын 11-чи мүнөтү өтүп жаткан кези. Уланбек Асанбеков Тайтору менен Төш булак командасынан, ага каршы Мирбек Муташев Саяк менен. Бул жолу Төш булактын оюнчусу улакты биринчи болуп эңди. Эми атты чабыш керек. Эми буга чейин бир нече жолу ушундай жерден аты жылбай калды, же оюнчу атты чапкан жок Айтор. Улакты батыр эле алдырышып коюп жаткан. Азыр эми жакшы эле чыкты бул жерден. Эми жүрүшкө жөнөш керек. Эмнени күтүүдө? Уланбек Асанбеков көрдүк, жекеде жакшы эле оюнчу экен. Жакшы эле аракет кылууда ал ортодо. Башка оюнчу улакты жерден алды жана ыргытылган улак Тайгазандан орун алган жок. Элдияр Шактарбек уулу Мустанг менен бул ирет Тайгазанга улакты ыргыткан. Бир аз кечикти. Кичине Тайгазанга жетпей ыргытканында анда күүсү менен улак ушул казандын ортосунан орун алмак. Менин оюмча 0-5 эсеби дагы да болсо өзгөрүүсүз калууда. Суусамыр Байтур командасы азырынча алдыда келе жаткан чагы. Эми биз жеке чыгууга ортоктош болобуз. Байкай туралы 13-чү мүнөт, 2-чи тайм, 1-чи лига, урматтуу мекендештер. Абдан бир кызыктуу эрөөл орун алып жаткан кези. Эгерде ортодогу сандык катыш мындан дагы азыраак болгондо, айырма мындан дагы азыраак болгондо, анда беттештин куну азырынча өтө баалуу болмок дагы. Беттештин кызыктуулугу ошончолук күчтүү болмок. Азыр эми 5-0 аралык чындыгында чоң эле. Мындай абалда Төш булактын атаандаштарын кууп жетиши күмөн жаратат. Кууп жетиши түгүл эсепти кыскартышына азыр менин бир аз көзүм жетпей турган учуру. Себеби бир нече жакшы чабуулдарда алар Тайгазандын жанына барып жаза кетирүүдө. Жекеде бул ирет эми Суусамырдын оюнчусу мыкты болуп, биринчи болуп булакты такымга басууда. Анткени менен дароо жармашкан экинчи номердеги Төш булактын оюнчусу Уланбек Асанбеков бул ирет эч нерсе кыла алган жок. Жана азыр улак
жерде Тайгазан Суусамырдыкы, демек Суусамыр бул Тайгазанга чабуулга чыкпайт. Азыр чабуулду узартып барып, андан кийин атаандаштарынын Тайгазанын көздөй жөнөөнүн аракетин көрөт. Кайрадан аут, кайрадан жекеме жеке чыгууга ортоктош болобуз. Азыр эми 3-чү номердеги Төшбулактын оюнчусу Элдияр Шактарбек уулу Мустанг менен атаандашын күтүп алды. Ал эми ага каршы Рустамдил Карпай уулу Бизон менен жок, бул 9-чу номердеги Ерлан Кожонов Желтаман менен чыккан экен. Жекеме жекеге жакшы эле аракетин жасайт. Азыр Ерлан Кожонов улакты еңип алды, жана такымга басууга ким жетишет биринчи болуп азыр кыйын кырдаалда турат. Чындыгында эки тарап тең такымга басып алды. Албетте мыктыраак кылып Суусамырдын оюнчусу такымга баскандай көрүнөт, бирок акырындык менен мына Төшбулактын оюнчусу андан улакты тартып алууга аракеттенүүдө. Мына сырттагы оюнчулар аралашып кетти жана Төшбулактын чабуулуна ортоктош болобуз. Ой. Бул эми азыр менин оюмча жакшы эле абалы. Ал мезгилде бош калган улакты Суусамыр оюнчусу жерден эңип алып, бирок чабуулга чыга алган жок. Чоң талашта калган улак бул ирет 2-ге бөлүнүп кете жаздады. Негизинен оңдонуп түздөнгөнгө таптакыр убакыт болбой калды бул жерде Төшбулактын оюнчусуна. Ошого карабастан ал акырына чейин аракетин кылып көргөн улакты таштоого. Келиңиздер эми жекеме жекеге ортоктош бололу. Буга чейин келе оюнчулар азыр ортодо. Тактап айтканда 2-чи номердеги жок, бул жерде 9-чу номердеги Ерлан Кожонов Желтаман менен чыккан болсо, ал эми Төшбулак командасынын капитаны Мырзабек Амангелди уулу Гектар менен ойноп жаткан учуру. Гектар ишке жарады окшойт. Эми Төшбулактын кезектеги чабуулун көрөбүз. Азыр Гектардын ылдамдыгы кандай экендигин биз билбейбиз, бирок Гектар менимче мындай деле чабуулга чыга турган ат окшойт. Ошондуктан өнөктөштөрүн күтүүдө азыр команда капитаны. Чабуулга чыгууга ким жардамдашат азыр байкай туралы. Эми мынакей бош бир аймактарды тап, чимирлип, айланып, өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү жасады. Жана азыр экөөлөшүп бул жерде улакты таштаса болчудай. Коргонууда бирок кынтыксыз Суусамыр командасынын оюнчулары ишти алып барууда. Улак менен азырынча Төшбулактын оюнчусу Калыс Талайбек уулу мезгилде сыртка чыгып кетишти. Сыртка чыгып кетти. Эми жекеме жеке чыгуу орун алат кайрадан. Неченчи ирет жекеме жекени көрүүдөбүз бул беттеште. Буга чейин эки команданын өкүлдөрү бизди жакшы эле бул жекеме жекеменен бакты. Азыр эми ортодогу Эрөл, ортодогу Таймаш, экинчи катар санындагы буга чейин ортого чыгып жаткан Уланбек Асанбеков Тайтору менен ага каршы 8-чи номердеги Суусамыр Байтурдун оюнчусу Сыймык Насырмбеков ойноп жаткан. Бирок бул ирет биринчи болуп көк жалдын кечирсиз Төшбулактын оюнчулары улакка ээ болушкан. Тайгазанды көздөй жакындап барса болот. Азыр дагы бир жолу айланып өзүнүн өнөктөшүн тапты. Мынакей эми улак азыр Нур Жеңишбековда. Нур Жеңишбеков байкай туралы узартып чабуул уюштуруп көрөт экен. Демек
Нур Жеңишбеков, урматтуу мекендештер, Зидан менен ойноп жаткан мезгили. Эми Зидан футбол дүйнөсүндө кандай болсо, ал эми бул аргымактын көкпөрдө деңгээли ошондой деген оюбуз бар. Азыр болсо Тайгазанды көздөй жакындап келе жаткан чагы дагы да болсо, мынакей 1 мүнөткө жетпеген убакыт калган учурда Төш Булак оюнчулары эсеп сандарын кыскартыша алабы? Ошол чоң суроо. Бирок ушундай эле оюнду улантыра турган болсо, биз эсеп сандарын кыскарганын көрбөй калат окшойбуз. Акыркы 30 секундадай убакыт артта калууда, кечиресиздер, алдыда калууда. Эми эмне болот? Балким Суусамыр Байтур командасы эсепти өзгөртүүгө жетишип калат окшойт. Себеби азыр байкасаңыздар, акырындык менен Суусамыр чабуулду көздөй бара жаткан. Кимди 2 мүнөткө оюндан четтетти азыр калыс. Эми жазамамын 3-чү таймда мен оюмча ал өтөйт. Төш Булактын оюнчусу себеби убакыт бүттү. Азыр эсеп сандары 0-5. Суусамыр Байтур командасы алдыда келе жаткан чагы. Кийинки таймды күтүп калабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар.
Мына урматтуу кайрымандар, жаштагы турумдан кийин кайрадан 3-чү таймды башталды. Эсеп сандары да болсо 5-0 эсебинде Сусамыр командасы. Birinci Ligi Prezident Kubagı ikinci oyun günü, ikinci betteş. Azırınça Susamır Töşbulak'tan 5-0 esebinde aldıda gele жатқан çağı. Сусамыр Байтур командасы жакшылап алды эле. Ага чапкенен дейт жабышы. Нарматтуу көрүүчүлөр өзүңүздөр көргөнүңүздөр 5-0 эсебинде ири айырмада алдыда келе жаткан мезгили Сусамыр Байтур. Бул учурда эми ушул мезгилден баштап өзгөчө бир оюнду көрсөтпөсө, азыр Төшбулак атаандаштарына жетип келип калышы толук ыктымал. Бирок экинчи таймда Төшбулак командасы өтө жакшы аракет кылганына карабастан, алардын жолу Тайгазандын жанына барганда буулуп, натыйжада эсеп сандарын ачуу таптакыр мүмкүн болгон жок. Азыр эми Төшбулактын кезектеги чабуулу дагы тилекке каршы дейбизби, бактыга жараша Айтор бул жолу дагы мүмкүн болгон жок. Кандайдыр бир өзгөчө чабуулду уюштурууга жаштакай сөзү бар. Кылымдардан келаткан кылгындап жигиттер көкбөрү тартып, эрендердин оюну көкбөрү демекчи. Азыр эми жеке чыгуу эрүүнү ортоктош болобуз. Төшбулак командасынын дагы жазамамдагы оюнчусу чыгып, азыр баары тең түгөл, оюнчулардын баары тең азыр оюнду улантып жаткан мезгили. Ортодо жеке Сусамыр Байтур команданын оюнчусу Моташов Мирбек жана ошондой эле Төшбулак команданын оюнчусу Биринчи болуп булакты Сусамыр Байтур командасынын оюнчусу эңип алды жана азыр чабуулга бара жаткан мезгили. Эми мындай учурда албетте жакшылап Тайгазанды карабаса, атаандаштары эсеп сандарын 6-0 жеткирип коюшу мүмкүн. Төшбулак анын баарын тең өтө жакшы сөз көрүп билип турат. Менимче коргонууну күчтөйүп атаандаштарын өткөрбөгөнгө сөзсүз аракетин көрөт деген ниетибиз бар. Бирок токтоосуз түрдө мынакей Сусамыр командасынын оюнчулары каршылаш Тайгазанга жылып бара жаткан мезгили.
Бул жыйынтыктоочу тайм, урматтуу мекендештер. Демек, ушул бир таймда азыр баары тең чечилет. Балким ири эсепте Сусамыр жеңүүчү аталат, бирок ушул вариант чындыкка көбүрөөк жакын келүүдө. Себеби Төш Булактын экинчи таймдагыдай мыкты бир чабуулдарына ортоктош болбой калдык бул бөлүктө. Андай нерсени өтө жакшы пайдаланып кетерин Сусамыр командасы бизге биринчи эле таймда далилдеп тастыктап көрсөткөн. Муктубак командасы менен Сарыөзөн командасы. Ал эми мындан кийин урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, буюрса биз ынтымак жана ошондой эле Сарыөзөн Расвет командаларынын беттешин көрүп калабыз. Баарыңыздар биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. КТРК спорттун YouTube каналында жана Facebook баракчасында дагы бул оюндарды түз эфирде көрсөтүп жатабыз. Андыктан ал жакка дагы кирип, эгерде телевизордон сыналгыдан көрүү мүмкүн болбосо, ошол интернет аркылуу дагы сиздер көрсөңүздөр жарайт. Ал эми оюндун өзүнө кайтып келе турган болсок, азыр дагы да болсо оюнду курчутууга азыр Сусамыр командасы аракеттенип жаткан мезгили, себеби улак да ушул Сусамыр жаатынын оюнчуларында. Жана акырындык менен сүрмө топ аутты көздөй бара жаткандай, аутка чыгуу, кайрадан жекеме-жекеге чыгуу албетте Сусамыр үчүн пайдалуу болчу, бирок Мугаттын ылдамдыгы кантет. Бир аз ылдамыраак болсо бош эле калды эле, жакшы жүрүштү улантууга мүмкүнчүлүгү ачылмак, бирок бул ирет жакшы бара жатат, бирок бул жакка эмес, тескери багытка каршылаш, карама-каршы тарапта жайгашкан тарапка азыр чабуулду уюштуруп көрөт Төш Булак командасы. Аны сиздер билесиздер, аз жерден өзүнүн тайгазанына чабуул жасагысы келгендей тургалтырды, бирок бул тек гана чабуулду узартып уюштуруу аракет экендигин сиздерге баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Азыр болсо анакей улактагы болсо Төш Булактын оюнчуларында эгерде эле азыр эсеп 5-3 болгондо же болбосо 5-2 болгондо анда жакшы эле бир мүмкүнчүлүгүн уландуу түрдө сактап турмак деген оюн бар. Бирок ал мүмкүнчүлүктөн азыр толук ажырады деп дагы айтуу кыйын. Ошентсе дагы Төш Булак ал нерседен ажырап бара жаткандай. Жакшы мүмкүнчүлүк пайда болгон мезгил. Дагы бир жолу айланып келет жана өнөктөшүнүн жардамы менен экөөлөп тайгазанга улакты ыргытууга аракеттенген. Улак дагы болсо Төш Булактын оюнчусунда бири-бирине өткөрүшүп берди. Команда капитаны азыр улакты такымга басып, Мырзабек Амангелди уулу эми тайгазанды көздөй барса жарайт. Байкап туралы, эч кандай оюн эрежеси жок, оюн эрежеси бузулган экен. Бул калыс бүгүнкү беттештеги калыс өтө эле көп 2 мүнөткө жаза маамыга оюнчуларды жөнөттү. Эми бул албетте калыстын өзүнүн стили деп айтсак дагы кайсы бир деңгээлде окшошуп кетет. Андан сырткары оюнчулар эрежени бузуп жатса, мындай жазага татыганы дурус иш. Мисалы, кээ бир калыстар уруксаат берет, майда барат эреже бузууларга көз жумуп коет. Ал эми кээ бир калыстар тескерисинче, ар бир майда барат ошондой эреже бузууларга карабас баягы маани берип жаза маамыга оюнчуларды бат-баттан чыгарып турат. Мына бүгүнкү беттештеги калыстагы ошондой иш алып барууда. Ал ортодо ыргытылган улак, кечиресиздер, ыргытылган улак деп айтсам болбойт. Жакшы эле даярдап ыргытайын деди эле.
Төш Булактын оюнчусу, бирок бул ирет Суу Самыр командасынын коргонуу бөлүгү өздөрүнүн ишин мыкты аткарып жетишүүдө. Ал эми мындан кийинки беттеште урматтуу спорт сүйүүчүлөрү өлкөбүздүн учурдагы эң күчтүү командаларынын бири Талас облусунун курама командасы деп айтсак да болот. Ынтымак жааты Сары Өзөн Расвет менен ойнойт. Жогорку лига, андыктан барыңыздарды оюнду түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Ал эми оюндун азыр бүтөрүнө дагы 10 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт бар. Булак Төш Булактын оюнчуларында экендиги көрүнүүдө. Алар дагы бир жолу чабуулду узартып келет. Балким бири-бирине өткөрүп бериши дагы мүмкүн. Команда капитаны Мырзабек Амангелди уулу кайрадан улакты алды. Мырзабек Амангелди уулу, оюнчулар болбосо мынакей капитан азыр бир нерсени жасаш керек. Ой, Азамат. Бирок бул улакты салуу өтө кыйын болду. Анткени менен Мырзабек Амангелди уулу Төш Булактын команда капитаны эсеп сандарын кыскартып азырынча көңүл жубатуучу салымды жараткандыгын көрдүк. Эми убакыт азыр 9 мүнөттөй эле калды. Бирок Төш Булактын оюну абдан бир өсүп жакшы жагына өттү деген ойду айтсак болот. Демек мындай абалда азырынча Төш Булакта жок эле дегенде бир атаандаштарын кыйын абалга кептей турган беттешти көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кайрадан сары кызыл кийимчендерде улак болгон, аны такымга басуу мүмкүн болгон жок. Бош калган жерде улакты эң алабы? Жок, азырынча эки команданын тең оюнчулары улакты жерден ала албай турган мезгили, учуру. Азыр болсо улак көтөрүлгөн, бирок бири-бирине таптакыр мүмкүнчүлүк бербестен оюн алып барып жаткан учуру азыр. Кайрадан оюн эрежеси бузулду окшойт. Азыр калыс эмне дейт? 2 мүнөткө дагы бир оюнчуну оюндан четтетүүдө. Жаза мамы бүгүн жетиштүү эле деңгээлде болду бул беттеште. Калыстын мындай чечимин биз албетте сыйлайбыз. Жерде Төш Булак оюнчулары бир оюнчу аз болгон эми чамда. Мынакей, улак азыр ортодо. Бирок кантер экен биринен бири өтүп сүрмө топ менен жок. Биринен бири өтүп чалып калды. Улак деп айтсак болбой эле Төш Булак командасы. Ал ортодо Төш Булактын оюнчусу кайрадан улакты алды. Жана экинчи салымга азыр өтө жакындап бара жаткан мезгили абайлаш керек болгону. Оюнчу өзү ыргып кеткендей көрүнгөн. Жок, улакты эле ыргытты. Ал мезгилде эми каршы чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болчудай. Азыр акырындык менен Суу Самыр оюнчулары чабуулду уюштурууга аракетин жасап көрөт. Аут кайрадан биз кезектеги жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Чын эле Төш Булак
өтө керексиз жерден улактарды салдырып алды атаандаштарына. Болбосо албетте бул командада бүгүнкү беттеште жеңүүчү аталууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр улак Төш булак командасынын жаза мамдагы оюнчунун убактысы дагы бүт электе. Кайрадан бир оюнчуну жаза мамыга кетирди окшойт деги чекти. Эмне болду? Чабуулду уюштурууга Төш булакта дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Азыр эсеп сандары 5-1 болгон менен оюнчулардын саны боюнча 4-3. Азыр Төш булак командасы үстөмдүккө ээ. Мынакей оң капталдан чабуулга баруу да негизинен Көкбөрүдө капталдан чабуулга чыгуу бул эми жакшы вариант деп айта албайм, себеби мындай абалда кичинекей гана ат буйтап кетеби же бир аз гана атаандаштар тоскоолдук кылган мезгилде улак аутка чыгып кетет дагы, чабуул үзгүлтүккө учурап калат. Ошондуктан мүмкүн болушунча Көкбөрүдө орто менен борбор менен борбордук ошол чабуулдук линия менен жүрүшкө чыкканы жакшы. Азыр өтө мыкты жазгырып өтүү жана Төш булак командасы ылдамдык менен келип ушундай ыргытса болмок, бирок бул жерде ылдамдык жок болчу, андыктан таяк азанга жетип ыргытышы керек эле. Эсеп өзгөрүүсүз калды, 1-5. Оюнчулардын саны боюнча дагы да болсо үстөмдүккө ээ. Төш булак командасы балким ошол нерсени азыр пайдаланат чыгар, балким пайдалана албайт. Карап көрөлү. 4 мүнөт убакыт калган мезгил. Биз азыр Төш булак жана Сусамыр командаларынын беттешинин эң акыркы көз ирмемдерин көрүүдөбүз. Чамамда Төш булак командасы биринчи эле оюнунан кийин мелдешти жыйынтыктайт окшойт. Ал эми Сусамыр командасы жолун улантат, бирок азыр бири-бири менен мынакей улакты өткөрүшүп беришти жана жүрүш эми Сусамыр командасында. Бул команда ашыкпайт, шашылбайт, чабуулду узартып жасаса дагы болот, түз эле чабуулду көздөй жөнөсө дагы жарашат. Мен оюмча бирок кандай аракеттерге барбастан мынакей айланып жаткандыгын көрүүдөбүз. Кайрадан ыксыз оюн, эреже бузулгандай, бирок калыс азыр кандай чечим чыгарат? Калыс ышкырыгын. Калыстын ышкырыгы бар. 2 мүнөткө азыр оюндан чыгарыш мүмкүн. Төш булак командасынын оюнчусу жаза мамыга кетти. 2 мүнөт убакыт калган мезгилде менимче Сусамыр командасы атаандаштарын эми жеткирбегенге дээрлик 100%га ишенимдүү болуп калды. Эч кандай тактикалык кадамдарды жасабай эле чабуулдук мүмкүнчүлүк болсо жүрүштү жасаганга толук аракетин жасады жана абайлаш керек, бул атайын эмес, бирок абайлап ойногон дурус. Эсеп 1-6. Сусамырдын оюнчусунун ден соолугу жакшы деген оюбуз бар. Бул жерде салымды улакты салган оюнчу бир аз
жаракат алып калгандыгын байкоодобуз. Азыр эми убакытты калыстар токтотушууда. Бирок убакытты токтотуунун мааниси барбы, жокпу аны мен айта албайм. Себеби 1 эле мүнөт убакыт калды. Беттештин соңуна чейин мындай учурда убакытты токтотпостон оюнду бүтүрүп койсо деле болмок. Бирок бул жөнөкөй бир айылдагы оюн эмес. Бул деген 1 лига, федерациянын эң бир мыкты делинген мелдештеринин бири. Андыктан ар бир жерде, ар бир секунда маанилүү болуп, эреже баштан аягына чейин сакталышы керек. Мынакей эми ар бир оюнчуга биз ден соолук каалайбыз. Оюнчулардын ден соолугу бул эң башкысы. Азыр жаза мамыга Төш булактын оюнчусу кетүүдө. Эми жаза мамыга кетирбестен эле 3 оюнчу деле чыгып койсо болот. Бирок эреже деген эреже. Мынакей Төш булактын оюнчусу жаза мамында Беттештин аягына чейин жүрөт. Эгерде эле Суусамыр биринчи эле аракетинде азыр секундаларда улакты таштап койбосо, эгерде улакты таштап койсо, анда жаза мамындагы оюнчу оюнга кайтып чыгат. Мынакей Беттеш уланууда. 1 мүнөткө жетип жетпеген эле убакыт калган. Андыктан азыр биз көпкө Беттешти көрбөйбүз. Чабуулда кайсы команда болорундагы айта албайм. Акырындык менен байкасаңыздар, Суусамыр командасы сыртка чыгып жекеме-жекени иштеп тапты. Акыркы секундалар калган учуру. Акыркы минуттан акыркы секундаларды Суусамыр Байтур командасы менен Төш булак командасы. Мынакей Суусамыр командасынын дагы бир чабуулуна ортоктош болот экенбиз. Беттештин соңку секундалары жана эсеп 1-7-ге өзгөрөбү же жокпу? Жок, секундалар өтө эле аз калган экен. Жана Беттеш жыйынтыкталды. Азыр өзүңүздөр көргөндөй 1 лиганын бул кызыктуу Беттеши 6-1 эсебинде ошентип Суусамыр Байтур командасынын пайдасына жыйынтыкталды. Жана Суусамыр Байтур эми чейрек финалга өткөндүгүн биз сиздерге маалымат иретинде айтабыз. Ал эми ата-андаштары Төш булак командасына кийинки мелдештерге ийгиликтерди каалайбыз. Эч кайда алыстай туруңуздар, алдыда жогорку лиганын командаларынын беттеши болот.